Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Meyrimdүү, ırayımdуу Allah Taala'nın ismi menen Allah Taala'ga maktolor jana sүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar bolsun. Урматтуу мусулман бир туугандар, чыдамсыздык менен күтүп жаткан берекелүү ыйык Рамазан айына саналуу гана күндөр калды. Кудайым буйруса ушул саналуу күндөрдөн кийин 11 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айына кирип барабыз. Андыктан бардыгыңыздарды келе жаткан ыйык Рамазан айы менен куттуктап кетемин. Аллах Таала берекелүү ыйык аятында: "Я эйюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун айямен ма'дудат." Садакаллахул азим. Берекелүү бул ыйык аятта Аллах Таала: "О имандуулар, силерден мурунку доордогуларга орозо тутуу парыз кылынган сымал, силерге дагы саналуу күндөрдө орозо тутуу парыз кылынды" деп айтты. Бул аятта биз көңүл бура турган жер, урматтуу туугандар, айямен ма'дудат, саналуу күндөрдө орозо тутуу парыз кылынды деп айтты. Сиз менен биз бул саналуу күндөрдү ушундай түшүнүшүбүз керек. Бул саналуу күндөрдөн максат көз ирмемде көз ачып жумганча бул ыйык Рамазан айы дагы өтүп кетет. Биз ыйык Рамазан айы бүткөндө айт намаздарында жамаатка кайрылып айтабыз: "Эй урматтуу мусулмандар, мына ыйык Рамазан айы келди, ыйык Рамазан айы менен коштоштук, ыйык Рамазан айы бизге саналуу күндөрдө конок болуп кетти" деп маселебизди айтабыз да. Бирок биз ушул ыйык Рамазан айынын башталышында момун мусулман бир туугандарга кайрылып, Рамазан айына даярдануу боюнча сухбат кылууну туура көрүп жатабыз. Урматтуу туугандар, бул Рамазан айына даярданууда сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жашоосунда Шаабан айы келгенде ошол Шаабан айында орозо тутууну көбөйтүп, түнкү ибадаттарды көбөйтүп Рамазан айына даярдыктарды көргөн. Ошол сымал сиз менен биз дагы ыйык Рамазан айына руханий даярдыктарды көрүшүбүз керек. Рамазан айына даярдыктарды көрүп, ошол ыйык Рамазан айында Кудай Таала тарабынан берилген неаматтарды, анын шарапаттарын биз Рамазан айында туура пайдаланышыбыз керек. Себеп дегенде Рамазан айы чыккандан кийин биз ошо Рамазан айында руханий тарбиябыз 11 айга жетиш керек. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айында менин үммөтүм орозо тутушат, бирок ачкалыктан башка эч нерсени алышпайт дейт. Ал эмнени түшүндүрөт? Орозо тутуп алып гыйбатка, бирөөнү жамандоого, же болбосо бирөөнүн көңүлүн түшүрүүгө, бирөөнүн акысына кирип кетүүгө биз мүмкүнчүлүк түзүп коет экенбиз. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү бул Рамазан айында түзбөшүбүз керек. Ыйык Рамазан айы бизди руханий тарбиялаш керек. Ыйык Рамазан айында бир гана ашказаныбызга орозо тутпастан баардык дене мүчөлөрүбүзгө орозо тутушубуз керек. Дене мүчөгө орозо тутуу деген кандай? Сүйлөгөндө жакшы сөздү сүйлөшүбүз керек. Албетте ар бир аткарган ишибиз амал дептерибизге жазылып турат. Ар бир аткарган жакшылыгыбыз амал дептерибизге жазылып турат. Биз Рамазан айында өзүбүздү тарбиялоодо сүйлөгөн сөзүбүздү да көңүл бурушубуз керек. Ошол сүйлөгөн сөзүбүздүн аркасында бир мусулмандын, бир пенденин көңүлүн көтөрө турган бир сөз болгон болсо, ал жакшы. Тескерисинче сүйлөгөн сөзүбүз, оозубуздан чыккан сөз бир мусулманды капа кыла турган болсо, же болбосо тухмат кыла турган болсок, же болбосо бир мусулман капа боло тургандай гыйбат сөздөрдү айта турган болсок, бул динибизде, шариятыбызда күнөө. Ал эми Рамазан айында бул күнөөлөргө жол бере турган болсок, анын күнөөлөрү дагы көбөйтүлүп берилет. Тескерисинче Рамазан айында биз жакшы сөздөрдү сүйлөп, жакшы сөздөрдү угуп, өзүбүздү бир оңдогонго аракет кыла турган болсок, бул ыйык Рамазан айы бизди тарбиялай турган бир мектеп. Бул мектепте биз өзүбүздүн жүрүм турумубузду, адеп аклагыбызды 11 айга жете турган деңгээлге тарбиялашыбыз керек. Ыйык Рамазан айы Куран айы болгондуктан 30 күндүк Рамазан күндөлүгүндө сөзсүз түрдө Куран окуганга аракеттенели. Себеп дегенде сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ва амалуху мудааф, ыйык Рамазан айында аткарылган бардык амалдар көбөйтүлүп берилет дейт. Албетте орозо тутуунун өзүнө таандык Кудай Таала тарабынан бериле турган ва ана ажзиби, кыямат күнү болгондо менин буйругума моюн сунуп туткан орозолорунун соогун мен өзүм берем дейт. Ыйык Рамазан айында түнкү ибадаттарыбызды,
tahajjud namazдарыбызга жакшы көңүл буралы. Албетте сөзсүз түрдө башка айларда, башка күндөрдө дуалар кабыл болот да, бирок ыйык Рамазан айында биз жараткандан суранган дуа тилектерибиз албетте сөз түрдө кабыл болуучу. Мына Кудайга шүгүр 1550 жума мечити болгон болсо, дээрлик 1000 мечитте хатмул Курандар окуу алдында турат. Биздин карекелерибиз Куранды кайталоодон өткөрүп, такрар кылып, Рамазан айына буйруса даярдыктар каттуу болуп жатат. Кудайым буйруса 28 февралда республика боюнча баардык мечиттерде таравих намаздары башталат. Ушу таравих намаздарын калтырбастан, кайсыл жерде иптарлык өткөрсөк дагы хатмул Куран окулуп аткан мечиттерге барып, ушул таравих намаздарын кемчилдиксиз аткарганга аракет кылалы. Ушул ай берешендиктин айы дедик. Рамазан айында көптөгөн жакшы кайрымдуулук иштерине активдүү катышканга аракет кылалы. Үй бүлө бала чакабыз менен иптарлык өткөргөнгө аракет кылалы. Бул Рамазан бизди ынтымакка, достукка, биримдүүлүккө чакырган бир ай. Урматтуу мусулман бир туугандар, улуу сахабалар Рамазан айына 6 ай калганда ушундай бир кубаныч менен, сүйүүнү менен 6 ай мурун даярдыктарды көрө баштачу экен. Биз мына Рамазан айына ушундай бир даярдыктар менен, руханий даярдыктар менен кадам таштасак, Кудайым буйруса ыйык Рамазан айын шарапаттарына ээ болобуз. Андыктан баардыгыңыздардын келе жаткан ыйык Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Ыйык Рамазан айында туткан орозолорубузду, жараткандан суранган, тилеген дуа тилектерибизди Кудай Таалам кабыл кылсын. Жараткан Кудай Таалам ушул кирип келе жаткан ыйык Рамазан айынын урматында эли жерибизге токчулук, аманчылык берсин. Кудай Таалам ушул ыйык Рамазан айына жеткиргенине шүкүр кылып, Рамазан айын жакшы, Кудай Таалам разы боло турган деңгээлде тосуп алууну ар бирибизге Кудай Таалам насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.